Түз эфирде сөздөн ишке берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы, аны мен Каныкей Бозгонов алып барам. Саламатсыздарбы? Социалдык контракттын жаңы ыңгайлуу жол жоболорун иштеп чыгуунун үстүндө иштер жүрүп жатат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев буга чейин социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин кесиптик күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарада билдирген. Белгилей кетсек, буга чейин социалдык контракт долбоору ийгиликтүү ишке ашып, анын негизинде каржылык жардам алган жарандар арасында кирешесин миллиондогон суммаларга жеткиргендер да болгон. Өлкөдө калктын аяр катмарына жардам көрсөтүү, жакыртчылыктан чыгаруу, иш менен камсыз кылуу максатында 2022 жылдан бери президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашып келе жаткан социалдык келишим долбоору туурасында маалымат беребиз. Мейманда Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгынын жетектөөчү адеси Гүлмайрам Автандел кызы бар. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Биз жогоруда сөзүбүздүн башында айтпадыкпы, бул долбоор бүгүнкү күндө эффективдүү ишке ашкан долбоор болуп эсептелет. Ошого карабай дагы бир жаңы жол жоболорун караштырып жаткандыгын министр айтты. Бул багытта кандай бүгүнкү күндө аракеттериңиздер? Ооба, өзүңүздөр мына жаңы эле өзүңүз айтып өткөнүздөй, бул социалдык контракт долбоору 2022 жылдан баштап быйыл мына 4-жыл ишке ашып жатат. Андан кийин мындайда любой кандайдыр бир долбоорду баштаганыбыздан кийин жакшы натыйжа бергендигине байланыштуу бир башка бир жолдорун, ошол эле социалдык контрактты жакшыртуу боюнча жолдорду өркүндөтүү боюнча бир атайын бизде бир топ сунуштар болуп атат. Азыркы күндө балким да ошол жанагы чакан ишкерлерге социалдык контрактты берүү ыкмасы же болбосо ошо социалдык контракт алуучулардын категориясын балким кеңейтүү. Бул азырынча баягы бизде долбоор, бир топ сунуштарыбыз даяр, анан балким ишке ашып калгандан кийин анан бир жар салсак деп турабыз да. Азыркы учурда долбоор үстүндө иштеп жатабыз. Бул дагы өкмөт менен, тиешелүү мекемелер менен биргеликте макулдашып, сунуш кылып, анан кийин колдоого алынгандан кийин анан жалпыга жарыяласак деп турабыз. Абдан жакшы. Өркүндөтүлүүнүн өзү, баягы ошого максат коюлуп аткан өзү бул жакшы нерсе да. Эми быйылкы жылга план кандай эле? Бүгүнкү күнгө карата мына 9 айдан ашык убакыт өттү, жылдагы жыйынтыктоо алдында турат. Канчалык деңгээлде ишке ашырылды пландар? Ооба, бардыгыңыздарга маалым, социалдык контракт долбоорунун быйыл эң эле жакшы жаңылыгы баягы өлчөмүнүн 50% жогорулашы. Буга чейин 3 жыл мурун 3 жылда тең 100 000 сомдон берилип келсе, быйыл 150 000 сом. Быйылкы негизги өзүбүздүн баягы ушул жылы беребиз деген баягы өзүбүздүн белгилеп алган цифрабыз бар болчу. Бир 13 000ден ашуун үй бүлөгө берилмек жылдын аягына чейин. Бүгүнкү күндө дээрлик баягы ошол бөлүнгөн квотаны аткаруу аягында турабыз десек болот. Анткени биз дагы азыр атайын биздин ар бир райондук башкармалыктарыбыз менен иш алып баруудабыз. Баягы жыйынтыкталып келатат, жакындап келатат. Ошого жараша баягы бизге коюлган максатты аягына баягы чыгуу боюнча да бүгүнкү күндө 12 000ге жакын социалдык контракт ошо жарандарыбыз менен түзүлдү. Аз камсыз жана жакыр үй бүлөлөр менен дагы бир жылдын аягына чейин 1,5 000ге жакын үй бүлө менен социалдык контракт түзүлөт. Азыркы учурда биздин райондук башкармалыктары жерлерде атайын билесиздер, 2 комиссия менен тандалып жаткан учуру. Жалпысынан канча болду ушул башталгандан бери, долбоор башталгандан бери? Жалпысынан 2022 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 43 000ден 45 000ге жакын деп айта алабыз. Анткени бул саны күнүгө өзгөрүп турат. Анткени биз мисалы райондук башкармалыктардан жума сайын маалымат алабыз. Анткени баягы бир райондо бир күнү карайт комиссия, баягы социалдык контракт алабыз деген жарандарыбыздын келип түшкөн баягы арыздары негизинде алар дагы чогултуп, анан комиссияны чогултуп өткөрүшөт. Ошого жараша бул саны өзгөрүп турат. Бүгүнкү күндө 45 000ден ашуун баягы социалдык контракт жалпы башталгандан бери 45 000ден ашуун үй бүлө менен социалдык контракт түзүлдү деп айта алабыз. Ошол социалдык келишим түзгөн, бүгүнкү күндө иш алып барып аткан ошол долбоор башталгандан бери канча пайызы баягы ийгиликтүү иштеп кетти деп айтууга болот? Эми ал жана миллион кирешеси миллионго жеткендер өзүнчө сөз. Бул мындайда социалдык контрактты түзүүдө негизи билесиздер, баягы биздин категория аз камсыз анан жакыр болгон үй бүлөлөрдө алар баягы көбүнчөсү баягы
багыты тандап алган багыты социалдык контрактта негизи багы тоолуу өлкө болгондуктан баары мал чарба, айыл чарба багытын тандап алып атышат. Ошондой эле экинчи орунда багы өндүрүш тармагы туруп атат. Андан кийин соода саттык тармагы, андан кийин кызмат көрсөтүү тармагы да. Бирок азыркы учурда биз социалдык контрактты жаңы берип баштаганда багы бир канча ирет окутуулар жүргүзүлгөнүнө карабастан долбоор жаңы да жарандар коркушканда бир башка кызмат көрсөтүүнүн башка тармактарын баягы ошону баштагандан коркушкан учур болгон. Азыркы учурда баягы элдерибиз мындай түшүнүп, мындай интернет булактары бар. Ошол эле биз тараптан жүргүзгөн окутуулар негизинде баягы жакшы бир чечимдерге келип атат да. Мисалы үчүн бир мисал катары электрондук коммерция деп азыркы учурда аябай өнүгүп жатат. Биздин ушу социалдык контрактын алуучулардын арасында дагы ушу электрондук коммерцияны жакшы өздөштүрүп алып, өзүнүн жасаган продукциялары, мисалы Ат Башы районунда, Тоолуу район, мисалы Борбордон алыс район деп айтабыз, ошол райондо жараныбыз ушу социалдык контракттын катышуучу өзүнүн жасаган баягы кол өнөрчүл буюмдарын электрондук коммерция менен баягы сатып жаткан учурлар бар. Андан кийин биз алардын социалдык контракт алуучулардын жалпы баягы кирешесин эсепке алганыбызда биз атайын бир өзүбүздүн нормабыз бар. Мисалы 100 000 сомго чейин тапкандары бар. 100 000 сомдон ай сайын да, ай сайын кирешеси 40 000 сомго чейинки тапкан жарандарыбыз бар. Бирок көпчүлүгү ошо 20 000 сомдон 40 000 сомго чейинки ортодогу ошол категория эң эле баягы проценттик катышта чыганда ошол көбүрөөк болду да. Өзүңүздөр билесиздер, уже баягы социалдык контракт алып, жакшы ишин жолго коюп, азыркы учурда ийгиликтүү иштеп, андан кийин баягы миллионер аталган айымдарыбыз дагы пайда болду. Миллионерлердин саны көбөйүп атабы? Буга чейин сиз келип айтып кеттиңиз эле, алгачкы миллионерлер жөнүндө. Мен азыр ооба келгем, сиздерге келгенде 5 деп айтылган. Бүгүнкү күндө саны 9га жетти. Бул миллионерлер эми мындай кандай аныкталат да? Миллионер десе, аябай байып кетти деген сөз эмес, бирок ошо социалдык контракттын 100 000 же 150 000 аркасында кандайдыр бир ишти аштап, анан бир жылдын ичинде бир жылдык кирешеси 1 000 000 сомдон ашкан жарандарыбызды биз миллионер деп баягы жакшы бир өзүнчө аларга бир эме көрсөтүп атабыз. Министрликтин атынан артыкчылык көрсөтүп, министрликтин атынан, жергиликтүү өзүнүн башкаруу органдарынын атынан булардагы адамдар баягы алардын иши бааланып, мактуу баракчаларын алды. Андан кийин баягы адам бул стимул дагы керек да. Ооба да, адамдын баягы иштеп аткан ишинин ийгилигин көрсөтүп жалпыга жарыялоо бул адамдар мындан дары шыктандырат деп ойлойбуз да. Андан кийин бир нерсени айтып кетет элем да, ушул социалдык ушу миллионерлердин арасында негизи ошо 9-10-дун бир 7-сү, 6-7-сү именно ошо пайызсыз кредитти дагы алып, андан кийин мындай иши баягы кенен жакшы мындан ары кирешеси көбөйдү деген сөз да. Баягы 200 000 сомдон. Азыркы учурда билесиз, ошо пайызсыз кредит 2024-жылдан башталган. Баягы 2024-жылы кечирээк башталып калып, баягы азыраак эле 100 тегерегинде жарандарыбыз алган. Быйыл болсо 1000 бүгүнкү күндө мына акыркы менде 1000ден ашуун жараныбыз пайызсыз кредит алышты. Бул пайызсыз кредит деген жылда 1000 адамга ошо социалдык контракттын катышуучусуна, ийгиликтүү катышуучусуна беребиз деген программада, социалдык программа. Булардын өздөрүнүн атайын талаптары бар. Социалдык контракттын катышуучусу баягы өзүнүн ишкерлигин тастыкташ керек, баягы патенттин негизинде иштейби, жеке ишкерчилигин ачабы, же бир ОСО, бир мүмкүнчүлүгү чектелген жана организация, ошондойлорду ачкан жарандарыбыз бул социалдык пайызсыз кредиттин катышуучусу боло алат да. Биз негизи бул боюнча мына лимит жылда 1000 адамга беребиз деген бар болчу. Быйыл азыркы учурда жыл жыйынтыктала элек, бирок бүгүнкү күндө 1086 адам алып атат. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Бул жарандарыбыз мындай болуп атат да, өздөрүнүн тапкан кирешесине жараша пайызсыз кредиттерди алууда. Пайызсыз кредиттердин суммасы 200 000ге чейин. Балким бир жараныбыз мен 50 000 алсам, мен ошого бир кошумча киреше болмок, ошого баштаган ишимди андан ары өнүктүрөм деп атат да. Кээ бир адамдарыбыз бар 100 000 сомдон алып атат, кээ бирөө 150 000, кээ бирөө 200 000. Ошол себептен баягы 1000 адамга берет элек дебестен, наоборот, алардын саны өсүүдө. Көбүрөөк адамдарга бир мүмкүнчүлүк түзүп берүүдөбүз деп айта алам да. Анан билесиздер, эми бул пайызсыз кредит 3 жылга берилет, мамлекеттик банктар аркылуу ишке ашат, Айыл банк, Элдик банк аркылуу, 2 банк аркылуу ишке ашат. Баягы бул дагы өздөрүнүн банктын талаптарына жараша берет. Биз баардык социалдык контракттын катышуучуларынын тизмесин биз 2 банкка беребиз, официалдуу маалымат расмий түрдө беребиз да. Андан кийин алар ар бир жаранды жакшылап тастыктап, баягы кайра пайызы болбогондон кийин менен баягы алган
сумманы кийин кайтарып бериш керек да, ошондуктан алардын төлөө мүмкүнчүлүгүн карап атышат. Балким баягы башка жактан алган буга чейинки насыясы болушу мүмкүн. Ошол карап туруп анан банктын талабына туура келген биздин социалдык контракттын катышуучусу ушу пайызсыз кредиттерди алууда. Жеңилдетилген дегенде бул жерде жана кадимки насыя алуудагы күрөө жана башка маселелер бар да. Бул мындай да, 3 жылга берилип атат. Эгер балким мен мисалы үчүн социалдык контракттын катышуучусу болсом, бир ишкерлигим тастыктаган документим болсо, 200 миңге чейин пайызсыз кредит ала алам. 3 жылдын ичинде эле баягы эч кандай пайызы жок, ошол эле сумманы мен бөлүп эле төлөйм да. Алгачкы 3 айда дагы мага жеңилдик берилген. Төлөбөйсүң. Анткени баягы ошо баштаган ишиңе кичине алган акчаңды кошуп, кичине бир ишиңди жандантып ал, андан кийин төлөп башта деген сөз да. Калган 33 айга бөлүп коюп туруп, анан бирдей суммада төлөйт. Бул жерден баягы мамлекеттин дагы эле болсо ошо биздин аярлуу катмарга дыкка бир көрсөткөн бир колдоосу деп айта алам да. Анткени аларга социалдык контрактты грант түрүндө берип атат. Андан кийин аларга ошол баштаган ишин мындан ары өнүктүрүшүн, балким кандайдыр бир сумма жетпей аткандыр, ошону жакшы өнүктүрүп кетүүгө деген максатта мамлекет ошо аталган 2 мамлекеттик банкка мамлекет өзү 4% субсидияны мамлекет төлөп берет да. Бул жарандарыбыз үчүн пайызсыз кредит, ал эми биздин мамлекет үчүн бул пайызы бар. Банктарга мамлекет төлөп берип атат ошол сумманы дагы. Андан кийин булардын өлчөмү 200 миң сомго чейин болгондуктан, 200 миңге чейин болсо баягы залог күрөө талап кылынат, 100 миң сомго чейин болсо күрөөсүз талап кылынат да. Андан кийин негизи баягы адамдардын каалоосу, жакшы баштаган ишин. Анан бир нерсени айта кетишим керек. Социалдык контрактты кайсы багытка алган болсо, ошол багытты өнүктүрүүгө гана берилет да. Мисалы мен мал чарбачылыгын, балким жерди иштетүүнү тандап алган болсом, мен ошол жерди иштетүүгө гана берилет. Эгер мен жок, мен соодага дей турган болсом, андай берилбейт. Баштаган ишин мындан ары өнүктүрүү максатында. Бул дагы маанилүү. Маанилүү. Бул эң эле талап ошо банктар берүүдө дагы ушул багытты карап туруп анан беришет, ошого жараша да. Экинчи бизнести баштай коем деген нерсе болбойт. Жок, ошондой да, ошо баштаган ишин улантуу үчүн, жакшы мындай өнүктүрүү үчүн берилет. Жогоруда сиз айткандай жанагы электрондук соода менен алектенгендер болуп атат деп атпайсызбы? Бул бүгүнкү күндүн талабы, анан келечектүү нерсе деп дагы айтсак болот да, бул электрондук соода. Демек, баягы ушул социалдык келишимдин катышуучулары дагы бизнес идеялары дейбиз, алар да өзгөрүп атат турбайбы бүгүнкү күндө? Ооба, башында баягы бардык эле адамдар социалдык контракт алсак эле мал алып, балким ана малыбыз туса санын көбөйтсөк деген ойдо көбүрөөк болушкан да. Балким сумманын көбөйгөндүгүнөн дагы бир чети бул албетте 50%га көтөрүлүш тоже бир эме болуп атканда, биз бул нерсени биз эмне кайсы учурларда аныктайбыз? Биз жанагы мониторинг жүргүзөбүз да, өзүбүздүн социалдык контракттын атайын өзүнүн жобосу бар. Жобосу боюнча социалдык контракт алган жараныбыз алгачкы 3 айда биздин райондук башкармалыктар тарабынан ай сайын мониторинг жүргүзүлүп туруш керек. Себеби социалдык контракт алган түзгөн баягы жакыр үй бүлө, мисалы үчүн аз камсыз болгон үй бүлө балким мени ушуну тиге алам деп машинка сатып алгандыр, бирок колунан келбей ошону кандай кылып баштасам деп балким отурганда, ошондуктан активди жоготуп койбош керек да. Сатып алган машина өз ордунда болуш керек. Ошондой кылып анан кийин ошентип алгачкы 3 айда ай сайын мониторинг жүргүзүп турат. Андан кийин баягы жарандарыбыз алар бир ишке нукка түшүп алгандан кийин квартал сайын, андан кийин жарым жылда бир деп мониторинг жүргүзүп турат. Ошол мониторинг учурунда биздин жарандарыбыздын баягы баштаган иштери, кандай ийгиликтүү жаратып жатышат, ошолордун баары ошо мониторинг учурунда аныкталат. Бир нерсе, социалдык контракттын катышуучусу бир атайын жобого жараша ушундай да бар да. Мен мисалы тигүүчүлүк багытта машинканы сатып алгам, 150 миң сомго бир 2-3 машинканан алгам. Бирок мен кандайдыр бир себептерден, мен ден соолугума байланыштуу же ушундай белгилүү бир себептерден мен ошол тигүүчүлүктү мындан ары уланта албай калсам, мен ошо жергиликтүү комиссиянын мүчөлөрүнө атайын арыз менен кайрылам, себебин көрсөтөм, эмне себептен мындан ары уланта албайм деп көрсөтсөм, ошо комиссия чечим чыгарып, ошол жараныбызга кайрылган башка багытка, баштаган ишин башка багытка өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бул мыйзам буга жол берет. Ал балким мен жер иштетүүгө өтөт элем, же ошол эле мал чарбачылыгына тоок багат элем деген жарандарыбыз бар. Бул боюнча комиссиянын чечимине жараша аларга тыюу салынбайт. Сен тиги соцконтракт ошого алдың эле, болду ошо менен деген сөз жок. Эгер ошол иштете албай калса, же болсо кирешеси жакшы боло албаса, ошол жараныбыздын оюна жараша, комиссияга жазган арызына жараша багытын өзгөртүп бере алабыз. Бул нерсе, бул социалдык контракт алган жарандарыбызга да ыңгайлуу болуп атат. Себеби
алгач жакшы социалдык мүмкүнчүлүк экен. контрактты алган учурда көп нерсе балким ойлонбой да, мен ушуну алам деп бир ишти баштап алгандыр, а балким бара бара көрүп атат, жашоо өзгөрүп атат, заман өзгөрүп атат, ошол эле социалдык сеттер канча нерсени көрүп атат, деп анан багытын өзгөрткөн жарандарыбыз бар. Жасап көрөйүнчү дегендер деп болот азыр башында. Ошондой практикада болдубу? Көп, өтө көп. Мен мисалы үчүн аны бир эки деп санай албайм, өтө көп. Бардык региондорубузда бар. Биз окутуу алгач негизи окутуу учурунда дагы буларды мындай жарандарыбызга айтып түшүндүрүп келебиз да, бирок эми жарандар ар кандай ошол учурда кабыл алган болот, кабыл албаган болот. Ошол себептен бардык региондо бар. Жүзүндө башка, анан иште келгенде дагы башка. Ошондон кийин анан багытын өзгөртүшөт да. Жакшы. Эми жогоруда биз айтпадыкпы, бул ийгиликтүү ишке ашып аткан долбоор экен, бирок ошол эле учурда кемчиликтер дагы болбой калбайт, иш болгон жерде сөзсүз түрдө. Бизде ушул келишимдин катышуучулары кайсы жерден көбүн эсе баягы катачылыктарды кетирип атышат, эми алдыда ала тургандарга баягы эскертүү катары дейли, баягы ошол ойлонбой мүмкүн ушул ишти баштайын деп алып кайра өзгөрткөндөр же болбосо мындай бүгүн сунуштала турган нерселер кайсы багыттар? Бүгүнкү күнгө чейин биз баягы мониторинг негизинде аныктаганыбызда негизинен мындай форс-мажордук кырдаалдар деп коебуз да, ошол эле социалдык контракттын катышуучусу мисалы ооруп калган учур болот, өлүмгө дуушар болгон учур болот. Ошол учурда ошол айымдын же болбосо мырзанын ошо үй бүлөсүнө кандайдыр бир жардам иретинде болсун деп комиссия чогуу чечим чыгарып, комиссиянын чечими менен ошол социалдык контракт токтотулат. Биринчи себеп ушул учур болот. Ар кандай баягы жаратылыштын кырсыктары болгон учур болот. Мисалы Ош тарапта болгон өткөн жылы баягы сел жүргөн учурда базарда соода кылганда айымыбыз ошол соода багытын алган экен, ошол жерде баягы товарлардын баары суга агып кетип болгон учур болгон. Эми бул белгилүү бир мындай бир себептерден улам токтотулган учур болот. Андан кийин бизге ушу бүгүнкү күнгө чейин мен билген маалыматым боюнча бир мындай кырдаал бар. Бул учурда бир кырдаал болгон социалдык контракттын катышуучусу ошо бизде мындай да акчаны колуна берип койбойт. Карточкага отургон менен закупочная комиссия деген болот, сатып алуу комиссиясы. Ошондо биздин райондук башкармалыктын кызматкерлери, ошол эле жергиликтүү комиссиянын мүчөлөрү 2-3 адамдын катышуусунда анан чогуу базарга барабы, баягы дүкөнгө барабы, ошол жерден чектери менен баардыгы менен сатып алууну жүргүзүшөт да. Анткени жөнөкөй карапайым жарандарыбызга 150 000 сом колуна берип коюу бул ар кандай себептерге алып ишенич болбойт. Ошол себептен анан кийин бир ошо учур болгон, ошол эле социалдык контракттын катышуучусу алып, машинканы алып, ишин баштап туруп кандайдыр бир нече убакыт өткөндөн кийин лалафы коюп туруп ошону сатып ийген учур болгон да. Эми бул учурда биз жараныбызга барып, бул мониторинг учурунда аныкталат да, анан барып ага түшүндүрүү иштерин жүргүзүп айткандан кийин ал адам мындай кайтарып берүүнү мындай максат кылган эмес. Анткени ошол акчасын жок дегенде ордуна тургуш керек болчу да. Ошол үстүнөн бул жарандын иши сот органдарына өткөрүлүп берилет бул учурда. Бул эми берилген мамлекет тарабынан берилген баягы мыйзамсыз колдонууга ошого алып келип атат да, ошол себептен. Жаран каза болуп калган учурда аны бир ишенимдүү кишиге же болбосо мураскерине өткөзүп берүү мүмкүнчүлүгү барбы? Бар, мындай учурлар бар. Биз баягы социалдык контрактты ишке ашырып жатканда көп эмеге учурадык да. Ар кандай мисалы керек болсо биз жооп бере албаган суроолор болот экен да. Анткени жазуу жүзүндө башка ишке ашып аткан учурда көп бир кырдаалдар пайда болот экен. Мисалы үчүн ошол болгондо жубайы каза болуп калган оорудан улам. Анан кийин жолдошу ошо машинканы сатып, анан мен мисалы мал бакалам, балдарымды багып кете алам деген учурда ошо комиссионно ошо алган актив жанагы машинкаларды сатып, анан мал багытына өткөн учур болгон. Демек мүмкүнчүлүк берилет экен да. Берилет. Гүлмайрам айым, бизге белгилүү убакыт соңуна келип калды. Бул жолу дагы жакшы маалыматтарды бердиңиз. Биздин жарандар үчүн дагы пайдалуу болду деген ишенимдебиз. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Түз эфирде сөздөн ишке берүүсү болду. Анда биз социалдык келишим долбоору туурасында соңку маалыматтарды бердик. Суроолорубузга эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча чечимдер даярдоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Гүлмайрам Автандил кызы жооп берди. Бүгүнкү күндүн эсебинен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.